Сыйлаған бар, сыйлабаған, барықтаған бар. Кішіне атам менен жаман жақсы айтышып кеткем сөзін ашығадан. Білбеймін мен, ешкім болса пландай ба? Шын айтайын, ұқтап қалып тұрмын да. Болды, службаға келдім. Мен бұл жақтан досторду тауып келдім. Бүгінгі New TV шоу программасына дал ушул бардык мырзаларды куттуктоо максатында жакшы бир эфир кылганга аракет кылдык. Бүгүн New TV шоу программасына конокто өзү ырчы, тамада, бийчи, актер, дагы көптөгөн таланттардын ээси Кубанычбек Баркалбасов конокто. Ассалам алейкум. Кош келдиң. Жакшыдан. Кош келдик. Буюрса, рахмат чакырганыңарга. Аябай жакшы келип алдык. Жолдун пробкасы азыр болуп. Бышылдап эле. Каяктан келатасыз? Үйдөн келдим. Үйдөн? Чын айтайын, ұқтап қалып тұрмын да. Неге? Ошаға. Просто ошаға. Жөн эле чарчап тұрмын, чын эле уктайлык болчумун. Үч күнөн бери тойлор тынбай. Той эле эмес да, башка да иштер болуп, ошолор менен эметип кармап калып кишинтип. Неменде эс алыш керек экен да. Уктап коюп турмун аябай. Бүгүн жалпы телекөрүүчүлөрдү ушул мырзаларды куттуктап, бүгүнкү күндө мынакей Кубанычты да чакырдык. Кубанычбектин жаңы чыккан чыгармасы учурда аябай бир элдин кулагына алынып калды, билинбей эле. Көпчүлүгү билип да калды, мындай бир бат ырдала турган сөз дагы оңой чыгармалардын бири болду. Ошол ыр боюнча бир аз сөз кылсак, ыр боюнча өзүңүздүн оюңуз кандай болду? Өзүңүзгө жактыбы? Негизи ыр өзүңө жаккандайынан чыгарат болушуң керек деп билем. Ыр аябай жаккан негизи өзүмө. Өзүм мурумда. Анан кийин карантин болуп аткан кезде баарыбыз тең айылдарыбызда жүрдүк, ошол жактан чыккан болчу. Айылдан, үйдөн чыккан эле, анан келип эле сөзүн жаздырып, анан ушул кече 1-2 жума болуп калды чыкканына. Аллахым ушул күнгө буйруптур, аябай жакшы чыгарма болду, таасирдүү чыгармалардын бири болду. Дагы ошодон чыкары канча көрүүчү болду, мисалы, колдоочулар канча клипке баа беришти, мисалы, жакты дегендер. Балким шоу бизнес өкүлдөрүнөн деле, мисалы, чоң ырчылардан деле жазгандар болду, колдогондор. Ооба, мисалы деген ошол эле чыгармачылыкта көп жылдан бери иштеп жүргөн агалар деле, байкелер деле внимание кылып, көңүл буруп карашты да, сонун экен депчи. Себеби биринчиден ырдын аты эле кармайт экен адамды кичине дейт, атанын кадырын билеличи депчи. Жөн ата деп койсо эле, балким өтүп кетет белекминтип дейт да, атанын кадырын билеличи деп. Билебиз да атанын кадырын деп кирип, ошону мен көрөт экенсиң дейт. Анан клиптин сценарийи дагы адамды бир кармап кылат экен дейт. Жүрөккө тийчү 1-2 жерлери бар экен деп. Чыгармачылыкта көп жылдан бери иштеген эле адамдар айтып калды. Анан кийин бул ырды болсо өзүмдүн YouTube каналыма салдым. Ошондуктан кириңиздер, кирип көрүп, каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар. Канчалык актив жакшы болсо ошончолук көп көрүүчү топтойт экен. Биринчи ырым эле YouTube'да мурун эчтекем жок болчу да. Ошо биринчи эле ырымды дароо бисмилля деп салдым. Канча көрүүчү болду? 20 миңдей болуп калды. Өзүмдүн каналыма эчтеке подписчик жок да эле, мындай элечи. Ошондуктан бардык кыздардан, айымдардан суранабыз, эртең мынакей майрамда, ошол майрамыңыздар менен деп Кубанычбекти куттуктайм десеңиздер, YouTube каналына каттап койсоңуздар, ошол белек болот. Баркалбасов деп жазсаңыздар эле биринчи ырым чыгат. Киресиздер, лайк басасыздар, комментарий калтырасыздар. Ошол. Чоң рахмат. Турдушта эле. Эп болот турдушта эле. Эми, бүгүн Кубанычбек Баркалбасов келди дегенде мынакей колунан жанта бери гитараны кармап отурат, менимче гитарада күтүп калса керек, качан мени чертет деп. Ушу гитара мен монтип отпой чертчи болчу. Кайсыл чарманы аткарып берели, мындай бир майрамдык чыгарылыш катары кайсыл чарманы сизден суранабы? Темирди ысыгында чап дейтем, чындыгында жанагы азыркы клип болду, ошол ырымды жандуу аткарып берейин, атанын кадырын билеличи деген чыгарма. Жалпы аталардын Баркалбасов жалпы аталарга арналат. Кабыл алыңыз. Жетелеп колдон алып чарчабаган, бүгүнгү сакылайтын сактап алам. Белегиң деп билемин бек турушум, берекем алтын атам барктап алам. Сыйлаган бар, сыйлабаган, барктаган бар, барктабаган, атанын кадырын билеличи,
жетпей жүргөн канча жан бар, сыйлаган бар, сыйлабаган, барктаган бар, барктабаган, атанын кадырын билеличи, жетпей жүргөн канча жан бар. Изиңди улай турчу улуң турат, каранын кадамыма берет кубат. Карматып камчымага бердиң эле, чабынам алга атып, калбайм кулап. Сыйлаган бар, сыйлабаган, барктаган бар, барктабаган, атанын кадырын билеличи, жетпей жүргөн канча жан бар. Сыйлаган бар, сыйлабаган, барктаган бар, барктабаган, атанын кадырын билеличи, жетпей жүргөн канча жан бар. Жетпей жүргөн канча жан бар. Браво. Колчалар мыкты. Эми ыр боюнча кайсыл учурда бул ырды жаздырыш керек экен, ушуларга обон жазыш керек экен дегенде ушундай бир элдин алдына алып чыгыш керек экен деген ой келди. Негизи бул идея мисалы чыгарманы эле. Негизи мындай ойго эчтеке келген эмес. Негизи мен өзүм огон жазат экенмин деп деле билген эмесмин. Мурун баягы кичине жазчыбыз, анан мындай уялып өрчүмдө окшошпойт го мага. Мен ырдайынчы жөн эле. Бул чармада огонду өзүңүз жазсыңыз? Ооба, огон өзүмдүкү болот. Текст башка бирөө жазды. Текст негизи башында башкача болчу, анан кичине оорураак, салмактуураак кылайын деп, мен текст жагынан кичине тексттерим жеңилирээк болуп калды. Анан оор кылайын деп, Саламат Калыбек уулу деген досум бар. Аябай кыргак бала, көрөгөчтүгү бар бала. Анан ошол досума эле кайрылдым. Кайрылып эле сөзүмдү эки кылган жок, сонун кылып аябай мындай оор салмактуу тексттерди жазып берди. Уккан адам текстте сонун экен деп атышат. Ошол учурдан пайдаланып досума дагы рахмат айтам. Анан жаралат деген кандай, мисалы атайын мен гитара кармап азыр мен ата тууралуу оон чыгарайынчы десең чыкпайт да, чыкпайт. Анан бир окуя болуш керек экен, анан ошондон эле чыгып кетет экен, мындай туруп элечи, отуруп эле ошол моментте кармасаң 1-2 сап эсиңе келет. Мисалы менде мындай болду, айылда карантинде кичине атам менен жаман жакшы айтышып кеткем сөзүн ачык. Анан туруп эле анан атам бир башкача сөз айтты да, мындай жүрөктү оорутканчы. Анан деп эле деп тура эмес кылганымды түшүнүп эле отуруп эле телефондун ачып эле Инстаграмды ачсам эле Нуржигит Кадырбеков да, атанын кадырын мына мен билем, атанын кадырын мына мен билем деп кайра айтып атат да. Силер билбейсиңер атанын кадырын. Анткени мен атам деп ушундай да, ата деген бирөөнө зар, бирөөнө эме деп ушундай айметип атат да. Көрөлү ошол жерден эле анан гитараны алып элечи. Сыйлаган бар, сыйлабаган деп өзүмдү жек көрүп аябай эме кылгам да. Анан туруп эле ушинтип анан чыкты. Кудайга шүгүр, азыр чыгарсаң элге жагып кетти да, таң калышты да. Андагы ошол сымал обондор бар, Кудайга шүгүр. Аларды жакын арада чыгарабыз иншалла. Чыгарма чыкканда ата энеңиз кандай кабыл алды? Сүйүндү болуш керек менен. Чыгарма чыкканда негизи мен мурун апама арнап ыр жазгам да. Мамам 50ге толгондо жаздым эле, ата жөнүндө ыр жазган эмесмин. Анан атама арнап жазганда билбейм, негизи апа деген мындай болот го. Кандай болсо, сүйүнүчүн ичине ката албай эле, мындай очор-бачар эле чыгып эле айтып салат го эмоциясынчы. Ата деген мындай билдирбейт го. Сени менен сыймыктанып турса да сыймыктанып атканын айтпайт мисалычы. Сени өлүп прям жакшы көрүп турса да ошону билгизбейт, ушундай адам болот. Ырым чыкканда рахмат дегендей эле болду да. Бирок ичинен менимче кубанса керек аябай. Бирок ичинен кубанды да, сөзсүз кубанды да. Кече жакында эле өзүм айылыма кичимекениме бата алып, ушу чыгармачыл досторум менен барып келдик. Ошондо ушуларды чыгарманы ырдадым. Атамды карап алып, бири-бирибизди карап алып ырдадык да, мындай бир башкача болдурчу. Сонун болду, Кудайга шүгүр.
ошол эми баягы атанын уулу болуш, урмат, элдин уулу болуш кымбат деп коет го. Биринчиден элдин уулу болуп, элдин назарына калып, элдин сынына калып, элдин батасын алып аткан биринчи мен үчүн ошол сыймык. Мен ошентип эл адамы болуп жүргөнүм үчүн эле атам мен менен сыймыктанат болуш керек деп билем. Анткени анын өзү айтпаса дагы көзүнөн, жүрөгүнөн элдин айтканынан билинип турат. Эртеңки сиздин планыңыз кандай? Эртең балким эс аласызбы же той алып барасызбы негизи? 23-үндө. Негизи эртеңки ошо эртеңки план, иш план каралган эмес деп эле. Балким Аяшка өзү пландап атат. Билбейм эми аны. Аяшкаң болсо пландайбы? Чында. Барбы негизи? Ыңгайсыз суроолорду бергенден жалбайсызбы дейм. Беттеген барбы? Ооба. Эми билбейм эми. Буюрса табылаттыр, сүйлөшөсүзбүз. Буюрса ыңгай келсе. Сага биринчи жалам го. Бар да. Ооба да. Эми, урматтуу телекөрүүчүлөр, эртеңки буюрса майрамда мен оюмча жолдошуңуздарга, балким сөзгөн жигитиңиздерге же атаңыздарга жакшы бир белек камдап атса керек. Мен оюмча кыздар негизи бул майрамга аябай бир кылдаттык мамиле менен даярданат да эркектерге караганда. Эми носки алгандар көбүрөөк болуш керек эртең, носки, шампунь дегендер да. Ошондой эле. Бирок мен негизичи кыздарга бир нерсе бере албайм десең, Неге? Билбейм, уялып берем. Эмне бердиң эле буга чейин 8-мартка? 14-үндө мисалы. Эң жөнөкөй. Мисалы бир окуя айтып берейин, мектепте болгон окуяны айтып берейин, андан көрө балалык бир ошондой белек алып бергенин айтып берейинби? Мен мектепте окуп жүргөн кезде 23 февралда мен классташ кызыман 4-класс белем, начальный класс болчумун даже, аябай эле кичинекей болчумун да. 3-класс белем, анан кружка берди да магачы, парталаш кызың берет го. Анан берип эле кружка берди, анан бар тең балдардын баары алып эле ал күнү майрамда 23 деп, 23-үнө жетпей берет да. Ага чейин каникул башталгандан ошентип үйгө баратып, мен үй алысыраак эле да баратып сайдан сындырып алгам ошо кружканычы. Анан деп анан үйгө барып, үйгө аны айтпай эле көргөзбөй эле билгизген жокмун да үйгөчү. Эчтеке берген жокпу деди анан. Деп туруп, эчтеке берген жок дедим да. Анан деп эле деп 8 келди. 8 мага акча берген жок да, сага мен эч ким менен эчтеке албасам кимге бересиң деп эчтеке алып беришкен жок мага эчтен. Анан кыздардын балдардын баары тең берип атат да кыздаргачы. Анан мен бербейм десең, анан мен бербейм, анан тиги кыз дагы мынтип турат, анан күтүп атат да, аябайчы. Билинип турат да. Күтүп атат, анан берген жокмун. Тултуңдай баштады бир маалдар эле, характерин көргөзүп эле, ары басып берип басып эле анан. Анан ошентип бир күн берген жокмун, анан экинчи күнү дагы эчтеке жок да уже. Окуу башталды кадимкидей элечи, анан берген жок. Анан эжем күндөлүгүм, дневнигимди алып турчу. Балт айтып туруп бетине жазды да. Балаңар ушундай 23-үндө эме кыздан ушундай ажынайдан белек алган. Бербей койду. Анан бербей койду кайра. Жок, бербей койду эмес. Кайра бериш керек да деп туруп монт койду. Илеп белгизип койду. Йоо, илеп белгизип үчөнү коюп койду да. Анан мен үйгө барып, анан окуду. Анан ошо муштум менен бир жедим. Анан белек алып монт алып бардым беле, барган эмес беле, билбейм ошону точно. Бирок берген болушум керек деп алсам. Ажынай чалкой мага десең, Ажынай деген кыз болчу. Негизи классташ кызым болчу да. Көз кошунада жашачубуз да. Мен аркы айылда окуп, анан кийин берки айылда окуп ушинтип калдым да. Ошону айтып коеюн деп. Эми, ушул эле чыгармачылыкта концерт берген эмнеси менен жакты мисалы? Негизи даярдан аябай кыйын. Тойго даярданыш оңоюраак мисалы. Анти десең даяр да, көп нерсе барасың, алып барасың, командаң менен барасың. Тигил жака барганда ошол эле аппаратураны даярдаш керек, команданы чогултуш керек, жакшы бир программа түзүш керек ал жактан. Элдин көңүлүн алыш керек жалпылап айтканда. Сиздин учуруңузда кандай кыйынчылыктар болду? Эми концерт берүүдө. Концерт берүүдө кыйынчылык мындай толкундан öğreткенсиң. Өзүңдү болгондон кийин балким ошол, болор болбоско дагы сарсана болуп öğreткенсиң да. Бирок эми баягы толкундангандын баягы сарсана болгон нерсең аракет кылып жоопкерчиликти мойнуңа жакшы алсаң жакшы өтөт го. Бирок эме деп өтө эле паника болбош керек экен. Мен биринчи жолу корктум да. Могу канча жылдык бир өмүрүм алынып кетти окшойт. Тиге чалам, буга чалам, эмне болдуң, чыктыңбы, келдиңби деп бардыгын айтасың. Айылдагы уюштуруучуларга чаласың, эмне болду деп. Уктай албайсың да жатып алып. Эл келеби дегенде ой. Эл келеби деп мен чыгармачылык мен ошо барганда да эки эле артист менен барган жокмун да. Бардык досторум барын алып бардым да. Мага айтпай да барган досторум болду да. Сюрприз дешимчи. Ал досторума да рахмат айтам, ыраазычылык билдирем. Афишага илинбеген толтура ырчы болду да. Бардыгы Кудайга шүгүр таанымал ырчылар болду.
ушунчалык учурдан пайдаланып ошол досторум ар бирине рахмат айтам да. Себеп дегенде бүттү, эми концерт бекер болгон жок сөзүн ачыгы. Баягы чыгымын акташ керек. Баягы чыгымын, өзүнүн чыгымын актаса экен, анан чыгымын актап андан сырткарда акча калды. Бирок ошол досторум эч бири мындай тим эле берсем монтип түртүп алышпайт да, акча дагычы эч ким алышкан жок. Ушул өзүңө буйрсун, өзүңө керегиңе жаратып ал дешип монтип. Досторум чындыгында кимдин ким экенин билгенде бардык досторума рахмат айтам. Чындыгында ушул концерттен көрүп, мен досторум мени сыйлайт экен деп аябай мынтип калдым. Баарына ыраазычылык билдирем. Даярдык мындай сонун болду, бирок толкундандым. Негизи кыйын экен даярданганчы. Мыкты. Буйрса эми ушул жылы балким бир гана Ысык көл жергеси эмес, эми бардык региондордо айыл жергесин кыдырат болушуңуз керек, пландар боюнча. Жакшы болот деген ишеничтемин да. Негизи биз ыр жаздырып атканда мындай болот экен да. Эл оозуна алынып атасыңбы, алынбай атасыңбы, сен Бишкектен билинбейт экенсиң да, региондорго чыкканда билинет экенсиң да. Анткени ал жакта телевизор көп көрүшөт да. Анан мага деген өздүк баракчама ошо эме афишаны чыгарып ролик жасаткандан кийин Ананьевадан, Нарындан, Караколдон, Түптөн, көлдүн ушул булуң бурчтарынан, Жалал Абадтан да бир-эки жазды да, келбейсиңер бизге деп. Талантыңызды сыйлайбыз десе таң калып калат атпаймынбы, мен аякта тааныйбы депчи. Анан көрсөм акырындан болуп келатыптыр да, буюрса фундамент курулуп келе жатат. Анан эми буюрса жакын арада бардык жактарга кыдырганга аракет кылабыз, иншалла. Эми биздин да убактыбыз кыскарып бара жатат. Балким азыр бир аз майрамдык да бир маанай көтөрүп, чогуу бир ырдап, анан эфирди жыйынтыктайлы. Кайсыл ыр менен, бир шаңдуу ыр менен балким ошол мындай бир армияда ырдап отурган ырлар болот го. Давай. Кайсы ырлар? Мен бараман. Негизи муну текстин жаңы жаздык да, мындай. Жаңы чыгарма? Ооба. Негизи бир армияда ырдалып жүргөн чыгарма экен. Анан тексттери мындай бир башкача да, солдатка сүйүү арналбайбы деп мындай бир болбогон тексттер экен да. Анан Алишер Анарбек уулу өзгөрттүңүздөр. Алишер Анарбек уулу досум экөөбүз отуруп бирге чогуу жаздык, өзгөрттүк. Анан текстин кичине унутуп калсам кечирим сурайм. Бардык мырзаларды куттуктайбыз. Жаздын күнү жөнөдү жигит сапарга, күтүп турат куралды күчтөр алдыбызда. Алан перди аскердик милдет өтөгө, мына эми ал аскер болду катарда. Ар бир таңда эрте турабыз, командирден буйрук угабыз. Колубузда мылтык, каларыбыз тынчтык, биз мекенге кызмат кылабыз. Колубузда мылтык, каларыбыз тынчтык, биз мекенге кызмат кылабыз. Эрке өстүм, карап көрсөм артымды, балапаның кызмат кылам деп талпынды. Абдан жакшы болду. Абдан жакшы болду. Службага келдим. Мен бул жактан досторду таап келдим. Негизи кече эле жазганбыз буга. Негизи ушундай да, муну кавер кылып 9-майга ылайык дайындап атканбыз.